Саламатсыңар балдар? Маанайыңар кандай? Мен ишенем, силер эң акылдуусуңар, колуңардан баардыгы келет. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы жашооң өз колуңда. Бүгүнкү сабакта жоопкерчилик аракет кылуу менен ийгиликке жетебиз. Келгиле, дүйнөгө таанымал, атактуу адамдардын ийгилик жолуна көңүл буралы. Чыңгыз Айтматов, дүйнөгө таанымал кыргыз жазуучусу, анын Жамиля, Гүлсарат, Ак кеме чыгармалары 170тен ашуун тилге которулуп келген. Марк Цукерберг, Facebook'тун негиздөөчүсү жана Meta компаниясынын башчысы. Криштиану Роналду, дүйнөлүк футбол легендасы жана Португалия курама командасынын эң белгилүү оюнчусу. Балдар, айткылачы, бул инсандар ийгиликке кантип жетишкен? Мен жөнөкөй окуучумун, кантип ийгиликке жете алам? Ар бир адамдын келечеги анын бүгүнкү аракетине көз каранды. Макулсуңарбы, балдар? Балдар, Даниэль аттуу окуучу менен таанышалы. Атым Даниэль, мен жөнөкөй окуучумун. Мектепте окуп жүргөндө дайыма жаман маанайда жүрчүмүн. Сабактар кызыксыз сезилип, тапшырмаларды жазагым келчү эмес. Мугалимдердин эскертүүлөрү, жаман баалар, мунун баары күнүмдүк жашоомдун бир бөлүгү болуп калган эле. Спортко да көңүл бурчу эмесмин. Ошондуктан чуркоо, секирүү сыяктуу көйнөңлөрдөн ар дайым классташтарымдан артка калчумун. Бул дагы өзүмө болгон ишенимди төмөндөтчү. Бир күнү дептеримдин кокусунан бир цитата окуп калдым. Жашооң өзүңдүн колуңда. Бул жөнөкөй эле сөздөрдү сезилген, бирок ошол замат мага катуу таасир этти. Чын эле жашоомду өзгөртүү менин колумда эмеспи? Ар бир күн жаңы мүмкүнчүлүк эмеспи? Кечээ кетирген каталарымды унутпойм, бирок алардан сабак алганды үйрөнөм. Бүгүн баштоого эч качан кеч эмес, анткени менин ийгилигим менин колумда. Бүгүндөн баштап китепке болгон кызыгуум артып, китепканага барууну чечтим. Китепканада жүрүп, өзүмдүн максаттарыма көбүрөөк көңүл бөлүп, ар бир китеп менин билимимди кеңейтүүгө жардам берет деген ишенимдемин. Китеп окуу мен үчүн жаңы жолду баштоого, жаңы көз караштарды ачууга мүмкүнчүлүк берет. Китепкананын тынчтыгы жана анын кеңири мүмкүнчүлүктөрү мага өзүмдүн жаңыча ойлонууга, тереңирээк түшүнүүгө жол ачат. Ар бир китеп менен мен дүйнө тууралуу жаңы маалыматтарды үйрөнүп, жашоого болгон көз карашымды өзгөртөм. Досторум менен биргеликте билимимди тереңдетип, жаңы маалыматтарды өздөштүрүп, келечектеги максаттарым үчүн өзгөрүүгө күчтүү билим алып жатам. Акыркы убакта активдүүлүгүм байкалаарлык жогорулап, өзүмдү ар тараптан өнүктүрүүгө чоң көңүл буруп жатам. Сабактарга туруктуу жана кызыгуу менен катышып, ар бир тема боюнча тереңирээк билим алууга аракет кылып келем. Окуу процессинде жоопкерчиликтүү мамиле калыптанып, тапшырмаларды өз убагында жана жогорку сапатта аткарууга өзгөчө маани берүүдөбүз. Ошондой эле өзүмдү ар дайым жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачып, алган билимдеримди турмушта колдонууга умтулуп жатам.
Досторум менен мамилем жакшы. Бири-бирибизди колдоп ар дайым жакшы убакыт өткөрөбүз. Азыр баары жайында. Өзүмдү жеңил жана эркин сезип жатам. Балдар айткылачы, Даниэль өзгөргөнгө эмне түрткү болду? Кандай кадамдарды жасады? Даниэль туура аракет кылып жатабы? Өзгөрүүгө кадам жасоо сенин колуңан келеби? Ошентип балдар, биз жашооңду өзгөртүүгө 5 кадам жөнүндө сөз кылалы. Биринчи кадам бул туура максат коюу. Сен эмнени кыялданасың? Окуучунун эң негизги максаты бул сабакты жакшы окуш, жакшы баа алыш. Максатка жетиш үчүн эмне кылыш керек? Туура аракет. Биринчи кадамыңды жаса. Анын эң жөнөкөйү эрте туруу. Туура чөйрөнү тандоо. Ким менен достошконуң азыркы учурда абдан маанилүү. Бизге берилген эң баалуу ресурс бул убакыт. Убакытты туура пайдаланганды билиш керекпиз, балдар. Өзүңө ишен. Сен баарына жетише аласың. Колуңан баардыгы келет деп мен ойлойм. Балдар, жашооңду өзүң түзөсүң. Эгер аракет кылсаң, ийгилик сеники. Өзүңө ишен жана алдыга максат кой. Суроо жооп. Балдар, пазлды чогулталы. Ал үчүн убакытты туура пайдаланууга жана убакытты коротууга эмнелер кирет? Кийинки оюнда балдар сүрөткө көңүл бурабыз. Ойлонгулачы, кайсыл сөз катылган болушу мүмкүн? Балдар, бул оюндарды жогорудагы QR-коддор менен тапсаңар болот. Балдар, бүгүнкү сабакта эмнени билдим? Ийгиликке жетүүнүн кандай кадамдарын үйрөндүм жана колдоно аламбы? Үйгө тапшырма. Кроссвордду чечмелеп кел. Кроссвордду ушул QR-код аркылуу таба аласың. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.